Мен өзүңөрдүн сунуштарыңарды бергиле десем, студенттер дароо эле 2 сунуш берди да. Эми ага дейт, биз студентпиз. Бишкектин 20 сому бизге оор келип калды, жол кире. Ошону мен эсимде бар, студент кезде бизде студенческий проездной деген бар болчу да. Ошол биздин мэрияга сунуш ушундай студенттик проездной деген системаны киргизсе, эми баасын канча коет, эми автобустар келди, сонун чоң жакшы автобустар келди. Бирок студент деген студент, окуйм деген бала, анан акчасы деле жок. Ага биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Студенческий проездной деген системаны ошол мэрияга сунуштайлы деп ушундай тапшырма берели. Эми баасын канча коет, аны уже мэрия өзү эсептеп чыгарса керек. Анан экинчи сунуш арасында Оштон, Жалал Абадтан, Баткенден студенттер көп экен. Алар айтат, ага биз машина менен барып келиш алыс, 10-15 саат жол алат. Биз самолет менен бара алсак билет кымбат. Ошого да бир аз болсо да бир дисконт болсо студенттерге, студенттик билет менен деп ушу 2 сунушту айтып беришти.